Кече Баткенде өткөн Баткендин өнүгүүсү, өлкөнүн өнүгүүсү аталышындагы инвестициялык форумдун алкагында шаар тургундары үчүн концерттик программада уюштурулду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова баштаган Камбаркадын этнографиялык, фольклордук ансамбль жана маданиятка эмгек сиңирген бир катар маданият өкүлдөрү атайын Борбор калаадан келишти. Камбаркан ансамбль өзү түзүлгөнүнө бир 30 жылдан ашты. Эми ошончо жылдан бери качан Камбаркан Баткенге барат экен деп, Баткендин кызы катарында мен эңсечи элем, тилечи элем. Ошол тилегим ишке ашып, албетте толук состав келген жок. Ошондой болсо дагы келип мына азыр күң төгүп атат, ыр жаңырып атат дегендей. Шаар тургундары үчүн уюштурулган концертке облус башчысы Абдикарим Алимбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Концерт өзгөчө Баткен облусунда кызмат өтөгөн жоокерлер үчүн жагымдуу маанай тартуулаган иш-чара болду. Алар үчүн маданият кызматкерлеринен ата мекенди даңктаган патриоттук маанидеги чыгармаларын тартуулашты. Концерттин жүрүшүндө Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 21 жылдыгына арналган куттуктоолор, каалоо тилектерди айтылып, Баткен облусунун даңктаган чыгармалар да жаңырды. Жасмина Сайдиманова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.